Ушул жылдын сентябрь айына карата Борбордун Октябрь районунда жалпы 34 акыркы сапарга узатуу зыйнаты болсо, ага 16 кой союлган. Ай ичинде 22 үй бүлөлүк салтанат өткөрүлүп, бир ири мүйүздүү бодомал 18 кой союлган. Бул туурасында Октябрь райондук администрациясы билдирип, акимият райондогу салтанат өтүүчү жайлардын ээлерине ысырапкорчулукка жол бербөө боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келерин маалымдайт. Райондо үй комитеттер менен жана ошондой эле тойкана ресторандардагы жетекчилер менен иш алып барылат. Көбүнчөсү ошол жеринде муниципалдык аймактык башкармалыктардын начальниктери, ички иштер башкармалыктын өкүлдөрү менен жана үй квартал комитет аксакалдары менен биргеликте иш алып барылат. Азыр өзүңөр билгендей Кыргыздарда ушул күзгү мал той топурлар башталат. Ошол жакынкы арада уже отурум болду. Ошо отурум негизинде тапшырмага ылайык жеринде чыгып иштер күчөтүлүп башталды. Ушундай эле түшүндүрүү иштери Свердлов районунда да жүргүзүлүп, анын негизинде райондун аймагында жайгашкан кафе, чайкана, банкет залдарынын жетекчилери менен жолугушуу өткөрүлгөнүн, акимият ысырапкорчулукту алдын алууда түшүндүрүү иштерин гана жүргүзө алаарын билдирет. Закондо бир чара колдонуу деген пункт жок. Негизи эле нормативный правовой акта андай көргөзүлгөн эмес да. Ошол себептерден биз ушу той ээлерин эле өзүлөрү эле ушуну туура түшүнүп, чогулган ошо өзүнүн жакын бир туугандарын эле чогулса эле да. Себеп дегенде эми бирөөгө бир кой менен жанагындай тамак ашы көптүк кылат. Бирөөгө бир чоң жылкы астык кылат да. Ошол себептен ушу президенттин жарлыгын туура түшүнүп, ошо ысырапкерчиликке жеткирбей, келтирбей азайтса. Ысырапкорчулукту ооздуктоо үчүн 2022-жылы президенттин жарлыгы чыгып, анда тажияда мал союуга тыюу салуу колунда барына же жогуна карабай баарына бирдей колдонулары эскертилген. Бул жарлыкты ишке ашырууда түшүндүрүү иштери муфтият тарабынан да жүргүзүлүп, эл чогулган жерде жүргүзүлгөн түшүндүрүү иштери акырындык менен ишке ашып жатканын билдирди. Нарын тараптарда мурун сөз түрдө баягы 3-төн кем эмес сойгон учурлар болгон. Бирок тилекке каршы, бирок ошонун бир натыйжасы деп айтсак болот, ушу имамдарды, диний кызматкерлердин ошол бирге баягы азайып калганы бар да. Бул дагы жакшы көрүнүш. Кандай гана болбосун, баягы ошол сөөгесине мындай бир ашыкча бир ысырапкерчилик болбош керек да, ошол узатууда. Деген менен ысырапкорчулукту алдын алуу айрыкча тойлордо токтобой, ал атаандаштык менен ар кандай ойдо жок салттардын пайда болуусуна жол ачкандай. Тойлордун сезону күзүндө күч алгандыктан социалдык тармактарга тойдо тартылган ар кандай сүрөт, видеолор жарыяланууда. Тамадалар борборунун президенти Эшенкул Барпиев үнөмдүү жашаганга баарыбыз бирдей аракет кылганыбыз натыйжалуу болоорун айтып, антпесе ысырапкорчулук учурда күчөп жатканына токтолду. Акча көптүктөн болуп атабы, же бир чайнасаң май чайна деп атын чыгаруу максат болуп атабы. Мына ичкилик жергесинде Ошчалабад Баткенде мындай лексикон бар, сөз бар, кожо көрсүн деген. Муну эми биз которгондо эл көрсүн деп бир жолу ушундай нерсени жасап коюшуп атат да. Бул жалпы элдин деңгээлине бул эле өтө бир орой, ашыкча экени көзгө көрүнүп калып атат. Ошон үчүн ысырапкорчулук темасы болуп келген, болуп атат, азыр күчөп атат. Муну эми эл жалпы эле бирдейлешкен, бардыгына ыңгайлуу болгон, жөнөкөй той өткөрүп, бирок максаты батага барып такала турган тойдун маңызын иштеп атабыз. Барпиевдин айтуусунда учурда Бишкекте 1000ден ашык тамада пайда болсо, алардын катарында тажрыйбасы, адеби бары да жогу да бар. Тамадалардын тойдогу кызматы $5000ден $1000 чейин жетсе, ырчылар наамына жараша $5000ден баштап, эл артиси наамы барлар $1000 чейин той ээсинен ак алышат. Албетте аш тойлорду ким кандай өткөрсө өз эрке, кааласа чет өлкөдөн ырчыларды чакырышсын. Бирок дасторкон жасалгасынан тарта аш көп болсо каада көп дегендей ашыкча ырым-жырымдар, шоулорду бири-бирине атаандаштыруунун баары ашыкча ысырапкорчулукка алып келсе, чыгымдын көптүгү капчыкка күч келтирип, насыя карызга батырууда. Мунун баары каржылык сабатсыздыктын да кесепети дешет талдоочулар. Акылай Маратова, Мурадил Муратбеков, Нью ТВ.